карлы эмне болот? Кемпир жок турабы? Кемчилик көрүнгөн жерде каласың. Ошон үчүн айтат элебиз. Прокурор мырзага ушу адилеттүү түрдө чечип бергиле. Камчы чай ичкенде айтат элем. Көзөмөлдөп бергиле. Президентке айтты, көзөмөлдөгүлө. Генеральный прокуратура ошо. Эльвира Сурабалдиева эжекебиз дагы конкретно айткан экен, Кыргызстан народ мошенников. Дал келет ушул сөз. Биз сиз оформить этип, биз сиз сот отурумдарды өтүп, аны мен Акпресстен да айтып кеткем, региондан да айтып кеткем. Ой, бул кишинин эмесин көргөм, апасынын тех паспортун көргөм. А может, слово назад возьмете дебеди. Эч кыймыл жок. Прокуратура аябай эле бизди эметип атат. 7 жылдан бери келинчегимди кыйнап бүттү, жүрөгүн ортуп. Биз барганда мону вообще бербей койгон, катып коюшкан. Ошо Мирлан мырза чакырды бизди. Прокурор. Осмон Алиев, помощник, зам прокурор. Бир эле адвокаттын полномочиясы ушунча күчтүүбү депчи. Бул генеральныйга чейин барып атабыз, кайрылып атабыз. Кайра эле отписка менен теgiп атышат. 10 круг кылдык биз ошентипчи. Мен футболный топ эмес, жарылып калган, чирип калган топ болуп калдым. Уже тепкилеп салышты ар кайсы жериме. Кысымдар канча жолу болду. Өлгөн адамга пенсия алып атат. Өлгөн адамга 26 жыл бою ким пенсиясын алып атат? Эч кандай эч ким расследование кылган жок. Бул жерде явно коррупция. Буран айыл өкмөттүн тиги агроному алып туруп башка бирөөгө оформить этип атат. Бул Чүй району. Чүй району, Чүй прокуратурасы. Чүй прокуратурасы. Татнакай закон менен иштеп койсо мондо проблема болбойт эле да. Эчтеке кыла албай эле чылкырап кала берет экен. Көп эле элди көрдүм да. Мен чылкырап калбайм дедим да, до конца келет. Эң банктыбы? Эн бакты сурай берет экен. Эң банкты билесиз, ошого акча которуп коебуз. Билесиз? Башка эчтеке сөз жок. Арбаңыздар, урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Тинжибаев. Бүгүнкү биздин маекте Токмок шаарынан келген коноктор, жабырлануучулар, үй жаатында, батир жаатында көйгөйлөрү арбын. Ошол көйгөйлөрүн чече албай, жогору жакка чындыкка жете албай кыйналып келген биздин коноктор биздин студияга келип отурат. Бүгүн ушул жаатта кенен маек куруп чыгарып беребиз. Көйгөйлөрдү ачыктаганга, ар тарапты караганга аракет кылабыз. Ошондой эле биздин коноктор буга чейин эфирге чейин айтып отургандай, болуп жаткан олуттуу мыйзам бузууларды бизге айтып бермекчи. Конокторду тааныштыра кетсем, Токмок шаарынын тургуну Нурлан Болжобеков мырза, ошондой эле Таштанбек Жанжигитов, Шейшогул Төлөмүш мырзалар келип отурат. Саламатсыздарбы? Эми алгач сөздү Нурлан мырза сизден баштасак. Батир боюнча көйгөй эми сизде биринчи жыл болуп аткан жок. Бир канча жылдан бери уланып келатат. Акыйкат таппай кыйналып келе жатасыз. Буга чейин айтып келе жатасыз. Бир канча жолу YouTube медиа тармагына чыктыңыз. Эми бизге келип маек берип атасыз. Эми айта кетсеңиз көйгөйдү эмне болуп атат? Ошо баштан баштап Эми айтсаңыз. бул жерде эң башы 2019 жылы бизде приобретательский давность менен сот Токмок шаарында Жантаева 35 квартира 2 үйдүн тургуну болом. Ошо 34-35 жылдан бери ошол жерде жашап чоңойгом. Ошончо жыл жашайт экенсиңер деп сот чечим чыгарып, канаатталдырарлык чечим чыгарып, приобретательский давность менен чечим чыгарып берген. 14 кошунан катышып берген. 14 кошунан. Бүт свидетелдерибиз бар. Анан эле ошол заматта эле биздин Асель Сабыркановна деген адвокатыбыз документтерибизди полный до квитанция алып туруп эле жоголуп кетти. 2 жылдын арасында ата энесинин үйүн таап, өзү связьга чыкты. Связьга чыгып эле айтты, сот чечим чыгарбады. Силерди бирөө кооп атабы? Ошондо Токмок шаардын сот чечим чыгарып атат. Токмок шаардын сот чечим чыгарып атат. Силерди бирөө кооп атабы? Жашай бергиле. Мен иштерим менен жүрөм. Барганда оформить этип берем деп койгон. 2 жыл бою байланышка чыкпай. 2 жыл бою байланышка чыккан. Андан кийин дагы 2 жыл байланышка чыккан жок. 4 жылдын ичинде бизге кандайдыр бир чужой квитанциялар келип баштады. Чужой квитанциялар келип биз сотко бердик. Сотко берсек, силер 2019 жылда приобретательский давность менен берген эмессиңер, силер кара кагаз тууралуу бергенсиңер деп ал жер жокко чыгарып атат. Хотя полный менде договор бар, фактылары бар, квитанцияларым бар, 14 кошунам бар свидетель. Эми бар жогу далил да. Эми бизди жок деп жокко чыгарып койсо болот экен. Соттор деле кандайдыр бир өтө шалаакылык мамиле жасады десем жаңылбайм. Соттор болгон сотту жок деп андан тышкары бизди выселенияга эле чакырды. Биз сиз оформить этишиптир. Кандайдыр бир 90-жылы өлгөн адамды 2019 өлдү кылып, Москвада кызын таап 4 жылдын ичинде. Мунун баарын ким кылып атат? Ошол эле биздин адвокатыбыз кылып атат. Анан выселение келгенден биз облус сотко иш подавать эттим.
Облус сотто деле шалаакылык мамиле болду. Ал жерде деле сот менсиз өттү. Тиги тараптын адвокаты кирди, чыкты, сот бүттү. Мен коридордо иск подавать эткен мен болсом, сотко берген мен болсом, мен коридордо турган боюнча эле кайра кайтып кеттим. Кирген жокмун, соттун жүзүн көргөн жокмун. Андан кайра ошол эле арасында дагы да адвокат жалдадым. Дагы да адвокаттарга кабылдым десем жаңылбайм. Адвокаттар азыр иш жүзүндө иш алып барбайт экен, только мошенничество менен иштешет экен. Нейтральный туруп, тияктан да, бияктан да акча ала берет экен. Андан кийин дагы да адвокат жалдадык. Ага да жертва болдук. Эми бул жерден адвокаттарды биз издеп таба албадык, жакшы адвокаттарды. Баары эле бир эле уюм экен. Андан кийин көптөгөн жерлерге кайрылдык. ККМБга, Генеральный прокуратурага, МВДга чек жазып аттым. Айтор Генеральный прокуратура облга тебет, обл Токмокко тебет, Токмок отписка менен менде азыр бир мешок барак бар десем жаңылбайм. Мындай эле круг кылып эле жүрдүм, 10 круг айландым ошентип эле. Анан окуянын баягы Батирдин окуясына токтолсоңуз, бул эмне үчүн сиздер 2019 жылга чейин каттатпай келгенсиңер бул Батир? Башынан 90-жылдардан бери, башынан аягына чейин Жуковдун убагынан бери бул силердин атаңардын үйү эмес, бул атаңардын карындашынын да үйү эмес болуп келген. Правообладатель не установлен, не за кем не числится деп 30 жыл бою ошол болуп келген. Кандайдыр бир 2019-жылы числить этишиптир, жазышыптыр бүт грамотно, четко. Эски кагаздардан бери жазышыптыр даже. 94-жылы регистрация болгон деп азыр бизге чыгарып берип атат Госрегистр. 2019-жылы правообладатель не установлен деп чыгарып берип атат. Биздин суранубуз, мэрге кайрылганбыз, Урмат Самаев деген мэрибиз бар эле, ошого барып кайрылып, Госрегистрге таза жана эме кылып чыгарып бергиле дегенде, ошол кагазды оригинал чыгарып беришкен. Правообладатель не установлен, ни за кем не числится деп. Ошонун негизинде биз приобретательский давность менен сотко бергенбиз. Сот канаат калтырары чечим чыгарган, бирок азыр андай сот болгон эмес деп отрицать этип атат сот. Сот болгон эмес деп атабы? Сот болгон эмес деп атат. Бизде болгон сотторду жокко чыгарып коюшат экен. Азыр бул иш боюнча көп сот процесстерге катышып жүрдүм. Хотя колунда дарственный болсо, токтому болсо да кандай мүмкүн эмес, жок андай болгон эмес деп да иш жүзүндө көрүп келатабыз андайларды. Сот кандай чечсе ошондой болот. Сот чечет деген сөздөрдүн баарын акыры соттун чечимдеринде көрүп көрдүк. Сот ким кандай сүйлөсө ошондой чечет экен. Сотко кандай кагаз алып барсаң ошонун негизинде чечет экен. Сот чечим чыгарып берип 4 жылдын ичинде ошол биздин Асель Сабырхановна адвокатыбыз 4 жылдын ичинде жөн жүргөн эмес экен. Ошол биздин эжекебиздин Токмокто пенсия алышкен, соцзащита пенсионныйларда, допустим, азыр аты жөнү даже катталган да эмес, андай киши болгон эмес деп атышат. Биз Бишкектен келип тааныштар аркылуу Медеровадан пенсионныйдан каратып, ННН менен көтөрүп чыксак, ал киши өлбөй эле до сих пор пенсия алып атыптыр. Өлгөн кишинин атынан эле Пенсия алынып атыптыр. Токмок жакта биз тааныбайбыз, андай киши жок, компьютерде базада да жок деп Токмок жак полный тазаланыптыр да, мындайча айтканда. Бүт грамотно. 4 жыл ана эч нерсе кылбай жүрбөгөн эмес, бул 4 жылдын ичинде отүйдө конкретно тазалаптыр дагы. Ошондо кимге Батирди соттун чечими менен сиздерге катталыш керек болчу да. Ооба. Бирок кимге катталып кеткен ошондо? Бул жерде 84-85 жылдары микрорайондон Токмок строй компаниясынан Токмоктун үстүндө микрорайон деген бар. Биринчи микрорайондо ошо 5-этаждан үй берилген. Ушундай инвалид, 2-группа шизофрения деп бөлүп берилген экен. Ага чейин көп жанагындай жүн туткан жерлерде иштептир. Ал эжекебиз папамдын карындашы болот. Ошол 5-этажда үйдөн учуп өлөт деп папам а кишиге опекун болгон. Чыңгоргондо далилдеп турат, доверенностьтен берип турат да. 1-этажга городдо Токмокто үйдү алмаштырат. Ал кезде обмен процедура деген жанагындай эме жок болчу экен, документтер. Алмаштырат дагы, ал жактан жин оорусу кармайт эжекебиздин. Чыңгоргонго алып барып жаткырат. Анан дальше атам карайт ошол жерден. Үйгө алып келет, жуйнтат, тазалантат. Оорусу кармаганда кайра Чыңгоргонго алып барат, жаткырат. Эми азыр Чыңгоргондо мындай болуп атат, азыр бул тапта журналистский расследование кылып, видеосъемка менен, видеогруппа менен барып тартып сурасак, бөлөк бирөө эле келип сурап чыгарып кеткен дейт. Эжеңизди Сожитель деп. Эми ал жерде шизофрения 2-группа болсо, оорукчан охраняемый объект деп атат Чыңгоргондочу. Ооба.
Анан жөн эле бөлөк бирөө эле келсе эле орукчанын ишин чыгара бербейт да. Чыгарып салган сотко да ошентип айтыптыр. Ал жерде атамдын доверениясы турса, только атамдын доверениясы менен, расписка менен бүт как положено фактически чыгара турган болсо ошентип чыгарат экен да. Анан чыгып кеткен дейт. Жок, андай эмес. Чыңгоргондон 99-жылы каза болгон. Атамдын данныйын билбестен эми ал кезде телефон деген андай мындай эме жок болгон экен. 3 айдан кийин кабар берет. Ушинтип каза болгон, көмгөнбүз деп. Анан атам барып Чыңгоргонду ызычуу кылат. Ушундай эмнеге мага 3 айдан кийин кабар бересиңер? Кана кайсыл жерге көмдүңөр? Деп. Эми азыр ушул тапта чыгып кеткен бирөө менен деп кутулуп атат Чыңгоргон. Ал жакты кандай кылып кара кагаз жазышты сотторду билбейм. 2019-жылы өлдү кылып кара кагаз жазышыптыр. Ошондон прямой наследство жасап атышыптыр. Ошо эжеңизди 2019-жылы өлгөн кылып жасап атышат. Жасаптыр. Бирок атаңыздын баягы 99-жылы өлгөн деп кабар 99 беришти. жыл өлгөн деп Чыңгоргондон кабар берген. Ошол убакта эсиңизде баары. Мен эсимде болбосо, мен бала болсом дагы туугандарым бар, ата тегим бар, агаларым бар, эжелерим бар, кошуналарым бар, баары жогу подтверждать этип берет. Биз действительно ошол үйдө атам опекун болгонун подтверждать этип берет. Атам ошол үйдө караганын, ошол үйдө эшик терезелерин баарын салып үй кылганын. Ал эми баягы мындай союз тарагандан кийин баягы списанияга чыккан дом болчу экен. Брошенный болгон да, мындайча айтканда, эшик терезелери жок болгон. Ошонун баарын туруштуруп, задолженностьтары болгон. Анын баарын төлөптүрбүз. 34 жылдан бери азыр ушул тапта азыркы убакытка чейин жашайбыз. Ал токмок эли деле подтверждать этип берет. Хотя ошончо подтверждение, хотя ошончо доказательстволор болсо, колубузда приобретательский давностьтын боюнча договорлор турса, сотко канча акча төлөнгөн, госрегистрге акча канча төлөнгөн, техпаспортко канча төлөнгөн, бүт бизде адвокатский өзүнчө эмелери бар. Далилдерибиз, кагаздарыбыз полный ошол кездеги. Кошумча айтып кетейинчи. Ошону коштуп алсаңыз. Мында квартира сиз сурап калбадыңызбы? Жантаева 35-те өтпөйбү. Бул атасынын эжекесине инвалид 2-группада берилген экен. Чуйстрой решение профсоюза и комитет менен дептир. Ал убакта ошол жерден 5-чи этаждан үй берилиптир, как инвалид катары. Анан ошол эле кыз мен миллионершем деп туруп тияктан ызычуу башталганда какое отношение вы имеете к этому дому деп жазып атат. Анан биз мэрияга киргенбиз. Ошо азым как Ким жазууда жана какое отношение имеете деп? тиги Эжекенин кызы. оформить эткенге. Эми бул жерден мэрияга келгенде ошол жерден ага чейин эле мэрияга бергенбиз. Урматтуу МСОнун тиги башчысы экен, Алишер деген жигитке берилген экен. 7-8 айбы 9 айдан бери эч кандай ответ бербей койду. Ошондо конкретно эле барыгы Абай Карабаев мен киргенде эле мен жазып бердим, болгол коюп берди, айтканбыз, урматтуу мына мэр жок болуп калды, замы бар экен. Силерге бир эле суроо дедим. Көп сүйлөбөй эле. Бул 35-чи үй мэриянын балансасындабы же кандайча? Ошол жерде 100 киши жашайт экен. Ошо жана Жантаева үй 35-чи үй Токмоктун мэриясында турса, ошонун балансы болуш керек. Постановление чыгарыш керек, разрешение бериш керек. Эмне үчүн ошол жердеги бул Чүй Токмок стройдун решениясын алып келип мэрияга деп койду. Ошо жооп бергилечи. Исмини берди. 7 айдан бери силер бербей койдуң. Архивке деп архивден эчтеке ала алган жок. Микрорайондо 5-этажда берилген үй болсо, ошол берилген үйдү Токмок шаарында городдун ичинде үйдү берилди кылып жазап коюп атат. Анан кийин Это вообще невозможно экен да негизинде. биз мынтип жазып бергенбиз. Прошу оказать помощь в содействии, подтверждающий документ о том, что дом 35, находящийся на территории города Токмока по улице Жантаева, город Токмок, состоит ли на балансе мэрии и соответствующие документы. Анан да сураганбыз. История дома деп коет. Ошол жерде история дома болсо, кандайча силер тиги Токмок стройдун решениясын? Биякта вопрос возникает. Ал үйдө 30 жылдан бери бул жашайт. Приобретательское право деген мунун документтери бар экен. Договор түзүлгөн экен. 4 жылдан кийин эле болуп туруп, действительно ал киши Россияда жашаса, анан келсе, анан кийин бул Чыңгоргондо болсо, анан Чыңгоргондо бул
абай менен барганда мен да катышкам ошол жерге. Ошол жерден эч кимсе айта албай койду. Кандайча силер муну факт о смерти деп кылып атасыңар? Өлгөн сөөгү каякта? Кай жерге көмүп? 2019 жылы өлгөн деп атпайбы? Чым коргончу. Ошондогу оорукананын өкүлдөрү 2019 жылы өлсө, анда каяка көмүлгөн экенин жерин баарын көрсөтүп бере алышпы? бере алышкан жок, көрсөтүп бере алышкан жок. Бирөө чыгарып кеткен деп кутулуп Өлдү деген себеби мындай да, 99-жылы чыгып кетти бизден дейт. Биз айттык, охраняемый объект болуп калса, Чоңоргодон буга мунун атасынын акыркы жолу оорусу кармай кишиге кол салып, ар кандай ызы чуу кылган үчүн алып барыптыр. скорый менен алып. Бирөө менен эле алып кетти дейсиң, буякта кандай болот вопрос? Ошол жерден история ошо лечащий врачты чакыргылачы деп сүйлөштүк. Лечащий врач айтты, биз купуя бере албайбыз деп. Бирок биздин сайт эткенин айтты. Шизофрения деди. Өзүнө өзү отчет бере алабы, бере албайбы десе жооп бербей койду. Замы бар экен, сотко кандайча установление факта смерти дегенди кандайча сиз ошол жака барып айттыңыз. Мен бир эле сөз айттым дейт. Чыгып кеткен деп. Ошо неизвестный болуп атат да. Кадыр атасынын бир тууган карындашы болгондо хотя бы Куран окуп коебу, жыйында кылабы, чындыкты издебедин ошо болуп атат да. Жана айтып кетпеди, 99 жылы өлгөн деп 3 айдан кабар берген деп, жана каяктан? Кабар берген, анан барып ошол жерде кайсыл жерге коюлган, кайсыл жерге көмүлгөнүн көрсөтпөптүр. Ошол жерден атам баягы кичине настроение болгондуктан ызы чуу кылып кеткен экен. Ошо боюнча атам ооруп калды. Атам да кийин 2008 каза болуп калды. Анан бул жерден эми Токмок шаарында тазалап атпайбы жанагындай? Токмок шаарынан пенсия алса, Токмок шаарында жанагындай соцзащиталарда катталуу болуш керек. Мисалы өлгөн тууралуу эч кандай факты жок болсо, эч кандай жанагындай заключениясы жок болсо, кантип кара кагаз жазышты, соттордо деле таң калыштуу да бул жерде. Ошо документтен башка кара кагаз болуп атабы 2019 жылы өлгөн деп? Алар Эми кайда? 2019 булар мында берип, о смерти установили. ким мында турсаң? Мында бериптир да. Бунсуз эле свидетельство о смерти деп заявление берип коет. Чогултуп койгон да. Анан биз адвокатка да айтканбыз, если уже адвокат бар көтөрчү ошо. Анан кийин свидетельство установления о факте смерти дегенде кайсы күнү өлдү, кайсы жерге көмүлдү, соседтери карайт, жаназа окулду беле, каяктан болду эле, Чоңоргодон өлдүбү, эмне себептен өлдү. Эгерде ар бир адам өлүп калса, медицинский заключение, эксперттин заключение берет да. Ооруп өлдү же мындай болуп өлдү деген. Анын жөнүндө эле мунун баарын тең бул Нурлан билип атат, себеби 30 жылдан кийин жана өзү айтып кеткенден кийин эле выселениеге деп атпайбы. Выселение дегенде мына квартирасын төлөптүр, баарын тең жанагы төлөгөн эшиги терезесин баарын тең салган жери болуп атат да. Мага мен ушунчалык таң калып атам. Нотариуска да барсак, бул купуя деп бербей койду. Тиги ким менен Карабаев менен барганда. Эми жыйынтыгы жок да. Единственный жерден эмне үчүн бияка келип атабыз? Себеби деген бул киши акыйкат издеп атат. Квартирага ошо квартиранын жанагындай жасап салгандан кийин приобретательское право болуптур. Закондо 265 статья жазылып жүрөт. 30 жылдан бери жашаса дегенде 15 жылдан кийин укугу бар да. Ошону эметейин деген. Бирок булар болсо документти айта албай койду. Токмок строй башка. Таштамайк. Ушул жерден мен ал жерде алардын делосунда квартирантта эмес экенбиз. Бул биринчиден. Ал жерде даже бир сутка түнөбөптүр. Мен ал жерде азыр ушул тапта квартиранттар жашайт деп айтылыптыр сотко. Мен 34 жыл жашаган, мен квартирант эмесмин ал жерде. Эмнеге силер чакырылган эмессиңер? Биз оформить этип, биз сот отурумдарды өтүп, аны мен Акпресстен да айтып кеткем, региондон да айтып кеткем. Прессадан чыкканда кадимкидей журналист балдарга деле айткам, ушундай бул жерде таза эмес. Мына 1 жылдын жүзү болуп барып. Эми мырза да ушунун баарын кылган ким жаа? Ким ушунун баарын? Бул жерде эми мен азыр конкретно айтып кетсем, прокуратура, соттор, адвокаттар бар жогу бир эле иш алып барат экен. Эми ал жерден мага буга чейинки күндөрүмдө мына 1 жылдын жүзү болду, даана кармашып келатканыма. Мага бул боюнча кысымдар болду. Сиз эми дальше Токмокто жашайсыз да, ал бул деп переговорго чакыргандар болду. Анан кийин акыркы күндөрү
Абай Карабаев менен журналисттик кылып алып барып жүрсөк, сен бала деги эле токмокто эле эмес, деги эле жашоого көңүлүң жок деген кишилер болду катуу кат. Мен микроинсульт алдым, энем сахарга айланды ушул иш боюнча. Бул иш боюнча эми тиги тарапка деле сүйлөшүп көрдүк. Атамдын карындашы кызы болгондон кийин менин бир тууганым экенсиң деп эң башында сүйлөшүп көрдүк. Бул эмне кандай болмок эле, соттошуп баягы 5 жыл 10 жыл жүрөбүзбү? Андан көрө кел үйдү сатабыз, мамама дагы, сага дагы үй алабыз. Жок, мен силерди 34 жыл жашадыңар, 34 жыл квартирант катары, ар бир айдыкын квартира катары төлөтөм мен силерге. Шашпагыла деп койду. Анан ал киши менен мен сүйлөшө алган жокмун даже. Кызы менен да болупсуз, э? Ал кызы мындай болот, эми ал 84-жылы ошол эжекем турмушка чыгат. Ал жерден оорусу кармайт, бир кыз төрөйт. Оорусу кармайт, анан чыңоронго жаткырышат. Күйөөсү болсо кызды алып барып дегдомго өткөрүп салат. Анын баарын сүрүштүрүп чыкты. Кайсы дегдомдо чоңойгон, кайда болгон, анан кийин турмушка чыгып, гражданка России, Омск ушундай жагынан экен. Эми ал тараптан деле имиштер болду. Биздин журналистке чыгышыптыр, чалышыптыр байланышып. Эми бул боюнча айтыптыр, негизи алардын айтымы боюнча действительно аларга дарамда, үйдүн да дарам кереги жок болчу. Керек болсо бул 34 жылдын ичинде 84-жылкы кыз болсо 34 жылдын ичинде 34 жолу келмек. Эми бул боюнча эле эмес, эми бул жерден менин 2019-жылы приобретательский давностька бергеним себеби бул кыз менен эле эмес, берки атамдын кичүү иниси бар. Киши өлтүрүп соттолуп кеткен. Дагы да киши өлтүргөндө 12 жолу 13 жолу бычак менен сайып соттолуп кеткен. Ошол келип 2019-жылы бизге ошондой угроза кылып, туурап салам, мени билесиңер дегенде, биз РОУДга да жазганбыз, приобретательский давность менен бергенбиз. Ошондо канаттуулар чечим чыккан. Ошондо деле сак болгонбуз, кайсы бир күнү келип өлтүрүп кетпесин депчи. Эми бул жерден закон жок, мыйзам жок, милиция тарап иштебейт, прокуратура тарап вообще эле иштебейт. Анан ошо менен тактап алайын да. Ошол Ушунун баары ачыкка чыкканда силер эмне кылдыңар? Ошо башка квитанция келип баштады дедиңер. Ошону билдиңер. Анан каяка кайрылып баштадыңар? Эмне болду? Иск подавать эттик, анткени бизсиз оформить этилиптир, бизсиз сот отурумдар өтөлүптүр. Иск подавать эттик, иск подавать эткен күндө деле бул биринчи станция кандай болсо, до конца ошондой болот экен. Облус соттон менсиз эле карап коюшту. Мен тактап айтып кетейин, бул квитанция келгенде эле ушул иш башталды да. Көрсө сотко тияк тараптын адвокаттары на выселение бериптир. Выселение бергенде ушул эч кимди чакырбай удовлетворить деп койду. Хорошо, канааттандырдык. Анан бул болсо адвокаттар таап, облус сотко болсо бул коридордо туруп, кайра ошол бойдон штаб коюптур. Андан кийин эле Верховный сотко барыптыр, кайра эле ошол эле калып калыптыр. Бирок бул жерде жаңы жагдай деген бар. Себеби деген бул жерде бул бирөөнү мындай корологон жокпу, бияк мыйзамды требовать этесиң. Себеби деген токмоктон чүй стройдон берилип атат 5-этаж. Городко кирбейт ал. Анан кийин решениясында именно Жантайы 35 деп атат. Жантайы 35 экинчи квартира деп. Аякта деген история дома деп коет. Аякта болгондо юридический болгондо токум тияктан болсо процедура бар, обмен процедура деген бар. Наследство болуптур. Эми тияктан берилип атат. Бирок мага мен ошого таң калам да, чүй строй токмок какое отношение имеет к мэрии? Мэриядан сурасак бере албай коюшту. Мына датчик бар, бере албай коюшту. Эмнени бере албайт? Ответ бере алган жок. Городдун ичинде Ошондо батир бишке токмок бересак карайбы же карабайбы деген жоопты бере албайт абы? городдун ичинде айырды. Конкретно эле мындай бир жерде жүрөт. Мына мэрияга кыска эле айтып берейин. Соответствующий документти бергиле. Ошо Жантаева 35 экинчи квартира, ошо үй полностью территория города Токмок мэрияда. Ошолор силер ошону бердиңерби? Кимге бердиңер? Мэрияга тиешелүү болгондон кийин, территория тургандан кийин токтом чыгарат, распоряжение чыгарат да, туурабы? Ошо болуп атпайбы? Анан могу 35-үйдү экинчи квартираны ушуга чейин белгисиз. Ага чейин ким жашаган? Обмен болду беле? Хозяин бар да история. Ооба. Ошонун баарын иликтеген жок да. Эч Бул жерде иштеген жок. Прокуратурага деле мындай да. түшүп атты. Эми биз карапайым кишилер көп нерсени билбейбиз. Бул жерде прокуратура деле
баягы сотко берди, сот чечет деп эле мындай өздөрүнө мындай чыгып койду да. Бирок Сиздер ошондо бул укук коргоо органдарына, милицияга, прокуратурага ушундай мыйзамсыз иштер болуп атат. Биздин мындай биз жок эле каттап коюп атат деп берип атасыңар, кайрылып атасыңар. Бардык жерге мына бул бизди Кокуловко берди, президентке берди, ген прокуратурага берди. Ишинин баары тең эле президенттиктен деле именной кат келди. Президентский аппараттан именной кат келди. Мына взяли дело под контроль деп келип атты. Токмоктун прокуратурасына жөнөтүп атты. Алар бизди чакырат. Прокуратурада мына мен азыр экспертизага киргизем, бир кагаздарым бар. Бир барак мен жазган, бир барак алар өздөрү жазган тууралапчы. Менин колумдай кылып жазышыптыр да. Ошондо Ал жерде сөздөрдү мен айткан эмесмин, жазган да эмесмин прокуратурага. Алар мага диктовать этип жаздырып туруп, еще дополнительно өздөрү кошуп жазып коюптур. Ал менин арызым эмес. Баягы дело бүттү, ошого согласиемин дегендей кылып коюптурмун да. Мен андай айтып айткан да эмесмин, жазган да эмесмин да. Аны экспертизага киргизем. Однозначно ал кол бөлүнүп турат, көрүнүп турат. Менин колум эмес экен. Ошондуктан кайрылганыбыздын себеби прокуратура иштебесе, мыйзам жок болсо, соттор туура эмес каалагандай чечим чыгарса, бара турган жерибиз жок. Только телевиденияга чыгып сүйлөш керек. Ак истеп, акыйкат истеп каяка барам? Барбаган жерим калган жок. Айтып отурам ушул тапта. Микроинсульт алдым өзүм. Энем сахарга айланып отурат ушул тапта. Күнү түнү уктабайт. Кандай болот? Биринчи соттун чечип берген чечими жок. Жок. Болгон эмес андай сот. Силер кара кагаз тууралуу бергенсиңер деп атат. Эми кара кагаз тууралуу болгондо жана договорлор турат менде. 14 кошунам турат. бул жерде Тек паспортуна чейри канча төлөнгөнүнөн берип турат. Карабаев менен келип сотко болгондо ито через 15 күндөн кийин облус соттун канцеляриясында оставить сили деген араң алды. Мунун колуна да тийген жок. 15 күндө сотту карап, архивге чейри камера менен кирип отуруп, облус соттун решениясы жок деп бербей атты. Облус сотко келсем, облус сот токмогуңарды карагыла, Токмокко жиберебизбиз деди. Токмокко барсак, жок. Анан кандайдыр бир видео съемка менен кирип, аябай казып баштаганда араң чыгарып берип атышат да. Бир батирдин чырым эмнеге мынчалык деңгээлге кетти да? Бул жерде эми интерес, адвокаттардын интереси болгондон кийин соттордун, прокуратуралардын, мэрлердин бардыгы жогун интереси болот. Ошон үчүн ушунча кетти. Анан мэриянын ошо тактап жүрүн. Мэрия конкретно үйдүн адресин кандай эле? Жантаев 35. Жантаев 35теги үйдү эмне деди? Биздин баланста деп бердиби? Жооп бере алган жок. 99, мисалы 100 үй болсо бир домдо, 99 квартира баланста экен, Сиздердин эле бир квартира. бир эле квартира баланста эмес экен. Архивке деп койду. Архивден анан дополнительный Ошондо мындай да. 5 кабаттуу үйбү? 5 кабат. Ошондон биринчи кабаттагы экинчи квартира. Ошо үйдүн баары баланста экен, анан ошо экинчи батирде. Ачат. Эми бул жерде бардык эле адамга түшүнүктүү болсо керек. Анан баягы Мусубалиев да камалып кетпеди. Ошого кирдиңиздер беле? Ал жака деле киргенмин. Алга киргенде гражданский дело экен, бар деп койду. Ар жакта юристтерге киргизип койду. Алар юристтерди мен уже адвокат юристтерди уже көрүп бүткөм, түңүлгөм. А деле ошол сөздөрдү айтты. Сот чечет дедим. Сотубуз каалагандай чечип койсо биз эмнени чечебиз анда? Сотубуздун баары, адвокатыбыздын баары мошенник болсо, мен силерге кайрылбаганда кимге кайрылам деп конкретно мэрге айтсам, жооп айке гражданский дело экен деп эле койду. Мэриядан официальный кагазы бар. Бирок аяктан жөн эле отмазка кылып койгон да. Отписка да? Отписка кылып койгон. Жооп бере албай койду. 8 ай апасы берди. Мен лично апарып бергем. Анан барып алып көрүп жазып бергем. Жооп бере албай койду. Архивден карайбыз деп архивден начальник МСОсу 8 ай, 9 ай болду. Карабаев үйүнө киргенден кийин айла жок. Ар кайсынын башына айткан, анан булардын ыры-чырыгына токтоткулачы. Только бир токото жерин айткылачы. Ошо үйдүн 35-үйдүн Жантаеванын историясы бар. Ким жашаган, эне бүт соответствующий документти бергиле бизге. Анан кийин сүйлөшөлү десек, анан кийин Бере албай коюшту. бере албай коюшту. Анан дагы мындай вопрос болуп атат да. Бул жерде уточнять этет экен. Бирөөнү тигиндей мындай деп бааны юридический баа бере албайбыз. Бирок бул жерден прокуратура жакшы иштебей койду. Бул бир. Экинчиден оформление деген незаконное оформление. Ошону жанагы прокуратура надзорный орган болгондон кийин өзүнүн мыйзамы бар да, жарандардын мыйзамы. Ошол жакта статьянын баары тең жазылып турат да. Ошого жооптуу болуп конкретно жазып бериш керек экен да. Анан могу эми госрегистрден
бизге таң калыштуу. Госрегистр кандайча оформление кылып берди ошонун баардыгын. Мына бир эле пример айтайын. Человек, который өзүнүн невменяемый состояние өзүнө отчет бере албаган киши ушунчалык процедуранын баардыгын жасап койгондон кийин вопрос туулуп атат да. 30 жыл бул жөн эле квартирант болуп калды. Анан аягында мэриягага эмне үчүн мэрия кызмет өтөт? Ошол жерде ар бир кишини өзүнүн территориясына жашаган кишини кайсы үйдөн төлөп атат, налогун төлөп атат, квартира платасын төлөп атат. Квитанцияларыбыз бар. Свет Баардык свет эме задолженность жок. Эми ошону карабай калган үчүн күйүп атат да. Мына ошол проблема келип атат. Бул бала Ошоно сот процедура негизи өзү кандай болуш керек? Соттордо бизде бул тиги тараптын адвокаты эле кирип чечип атты. Тиги тарап болуш керек, биз тарап болуш керек, кошуна колоңдордон болуш керек. Жанагы эжекебиздин кызы болуп Россиядан алып келип атпайбы? Ошол. Эми бул жерден таң калыштуусу бир эле адвокаттын уполномочиясы ушунча күчтүүбү? Кайсы адвокат? Ошол Асель Сабыркановнун. Кийинки адвокаттардын баары четке чыга албайт экен. Кийинки адвокаттардын ачык эле айткан күндөр болду мага. Молодец. Баарын түшүнгөн турбайсың, билген турбайсың. Алып бар до конца. Эртеңки күнү жакшына окат кылабыз деген адвокаттар да чыгып атты. Алардын баары четке чыга албайт экен да, ким эмне десе ошонун ишин гана аткарышат. Түшүнүктүү. Эми Шешел мырза, сизге келсек. Биздики деле ушундай проблема. Сиздики эле ушундайбы? Мына азыр мен көрөм. Бу жерде 96-жылы биз апабыздын эми келинчегин апасы менен кайненем да. Ошобуздун апабыздын үйүн апабыз 11-жылы каза болду. Анан 11-жылы каза болгондон кийин кайнежем бар болчу, күйөөсү экөө госрегистрге барат. Бул үйдү мага жазап бергиле, оформить этип бергиле, мен жалгызмын деп. Анан госрегистр начальниги ошо биздин айылдан бир Умка деген кыз, Умсунай деген кыз архивтешер ошону чакырыптыр. Бу эжеңди тааныйсың? Тааныйм. Бул киши жаңызбы? Жок. Бул айылда сиңдиси бар. Апасы ошол жакта, көбүнчөсү ошол жакта, сиңдисиникинде болот десе, кой эже бир тууганыңыз менен өзүңүз чечип алыңыз деп түртүп коет документти. Анан ал кайнежем 13-жылы каза болуп калат, башым эле рак оорусуна чалдыгып эле. Алла тааланын дилемеси, эми жалгыз бир тууган четке чыгарып коюп атпайбы, жок кылып. Анан андан кийин 17-жылы келип эле сарайларды бузуп баштадыптыр тиги бажам. Анан келин мен үйдө жок болчумун, келинчем бар, эмне бузуп атасың? Бул менин үйүм, билгениңди кылып ал бар деп бир документ көрсөтүп койдуптур. Анан госрегистрге бардык. Мына байты бар. Госрегистр начальнигине ооба, мен сиздин апаңыздын документин көргөм, техпаспортун көргөм. Келген сиздин эжекеңиз мага. Мен оформить этпей койгом. Анан бу кантип оформить? 2003-жылкы постановление жасап туруп, 2003-жылкы айыл өкмөттүк эме машинка менен жазачу экен постановлениени ал кезекте. Машинка 2006-жылы барыптыр. Ошондо 2005-жылы декабрда шайлоо болду. Ошондо менин классташым айыл өкмөт болду. Аны суразам, мен келгенден бир айдан кийин келди. Эми жаңы жылдан кийин келсе керек, ал декабрда шайлоо болду да. Ошондо машинкабы? Жок, эме компьютер. Компьютер ага чейин машинка менен. Машинка. Ошо бул постановление компьютер менен жасалган. Анан ошо 2003-жылкы айыл өкмөт мисалы үчүн компьютер чыккандан кийин барып алайын, мен бир жумушум бүтпөй калды эле, мен ушуну бүтүрүп алайын деп бербейт эч ким, туурабы? Ошону кандай жасаган? Анан кийин 17-жылы муну оформить этет. Ошо айыл өкмөт мурун бизде Бажаңыз оформить этип болот да. өзүнө оформить этип сатып ийип атат. Сиздер жашап аткан үйдү сатып жүрөт. Ошо жарымы меники, жарымы кайненемдики болчу да. Бияк башында мен жашайм. Анан оформить этип атканда мага да келиш керек да. Мен үйдө оформить этип атам. Аркы кошунама да барыш керек да. Ал кошунам мен көргөн эмесмин да оформить эткенин. Анан тет жакта болбогон эле ылдый жакта огород кошунаасына кол койдуруп алыптыр. Андан суразам, ал билбейм деди, кафеде бир свадьбага барганда эме аптека ачкантабыз деп күйөө баласы менен кызы келип кол койдуруп алган бир кагазга дейт. Мына ошентип анан 7 жыл болду. Анан прокуратурага келдик. Анан прокурор, зам прокурор эмесин жиберди, представителин. Тиги ошол айыл өкмөткө барды. Шеки ошо киши айтты сразу. Мен ал постановление ооруп аткан, мен кол койгон эмесмин ага деп. Депутат болсо эмне? Даяркы болчу кайненем өзү. Анан Макушев Касымбек байке айтты, ой, агышын мен кантип кол коем ал документке? Мен ал кишини деди канча, мен кичинекей кезимден бери ошол жерде иштедим. Мен кантип кол коем ал? Мен ал постановлениеге вообще кол койгон эмесмин 2003-жылы. Мен Ким айтты аны? Прокурор? айыл өкмөт, бывший айыл өкмөт айтып атат да, ошол кезде. Анан мен ал эмеге постановление кол койгон эмес, мен ооруп аткам, бар теңшертип ал да деп. Анан макул дедик. Анан кийин кайра прокуратурага келдик. Эми бул тиги кол койбогон, жазып келди тиги эмеси, представители. Бул кол койбоптур деді. Анан Мира Нуркуловна деген эме старший помощник прокурор, муну эми почерк эмеси кылып бергиле
десек, это дорого стоит, это в Алматы делают, это здесь не делают деп. кандайча бизде кылбайт деп. Билбейм, ошентип кой, нагылар ошентип. Анан ошол жерде тиги эме кимди да чакырды, госрегистр начальник Мелис Момгулов деген жигитти. Ал жигит келип эле айтты, мен ооба бул кишинин эмесин көргөм, апасынын тех паспортун көргөм, а может слово назад возьмете деп. Ошо помощник, старший помощник прокурора. Ошол мамлекеттик кызматтын өкүлүнө ошентип атат. Может слово. Может слово возьмете деп. Карабайсың, мына ушу отурган мен келинчегим бар, байке бар, ошо свидетельдин көзүнчө ошентип айтып атат. Нагы эле ошентип айтат. Анан Алимов деген прокурор болсо кирсек, эне бүтүрүп берем, эркекче бүтүрүп берем деген, мына ошо 7 жыл болду, ошо чүй Эркекче бүтүрүп берем дегенден бери 7 жыл болду. 7 жыл болду, канча прокурор кетти, андан бери баары эле барса эле срок годности дейт. Анан кийин боореки постановление 96-кан постановление бар, срок годность эмес. 91-чи кайнен эме чыгыптыр, депутат болуп иштеген үчүн безвозмездно берилиптир деп. А мен тиги 2003-жылкы постановление архивден көргөм. Чын эле Айыл өкмөттүн колу жок болчу ошол кездечи. Мен өзүм апамдын үйүнө оформить эткенде барганда. Ал ошондо менин апамдын үйү орустун фамилиясына жүрөт. Анан кийин кандайдыр бир эме менен булар менин апам кайра фамилиясын өткөрүп койдуптур. Дагы эле оформить эте элекмин, бирок ошо бир адвокатка, 2 адвокат жалдадык биринчи. 2 адвокат өзү тигинти силердин ишиңер менен бирөө өлүп калды. Силердин ишиңер менен жүрөм, бул менен минтип жүрөм, анан тиги керек, бу керек деп ал эметтиби? Сотко тиги Мезир райондук сотко силер барбайлы, мен өзүм эле барып калам. Анан областной прокуратурага келгем, Аскаров деген жигит, рахмат ошол жигитке, ошол өлкөсөзсүн. Ошол чыгарып берген эмени, постановление. Тигин эмесин баарын аты менен кылып, Нуркуловдон возбудить уголовное дело деп. Ошону да кылган жок тигилер. Анан Ошо районун кылган жокпу? кырган. Анан ошо менен сотто ошону көрсөтүп эле сот деле карап туруп эле чечим чыгармак да. Бул мындай турбайбы? Тиги бажам вообще пропискада жок, эч жерде жок, эчтекеси жок экен. Кыздар да балдар да окуган эмес аякта. Ошо анан кийин аны ошентип эмеге келдик. Мезир райондук соттон утулуп калдык. Анан баландыкын деп адвокатыбыз айтты. Анан биз айылда жүрсө карабайбыз, анан сот менен ишибиз жок. Анан кийин Мезир эмеге областойго барды. Мен өзүм бүтүрөм тигиби деп кеткен, аякта эле утулуп калды. Анан бул байке экөөбүз келип тияка иск подавать этип эмеге келдик да. Верховный сотко. Анан бөлөк адвокат жалдагам Алмаз Шаботаев деген. Анан сот боло турган күнү, мурунку күнү ошентип келбей калды, мурун 1 ай мурун ооруп атам тигиби деп шылтоон айтып. Анан кийинки күнү келсек, мен саат 6-да уже контордун жанына, 6:30-да контордун жанына келдим да, саат 9-да болуш керек. Эртерээк Бишкекке пробка сурап эртерээк келели. Бир кагаз жазып отуруп алды. Анан ошо сотко бара турган киши мындай папка көтөрүп чыгат да, сотко бараткан. Бир кагаз көтөрүп алып келди. И то мени 1 саат кечиктирип, 8-ден өткөндөн анан чыктык Токмоктон. Шаботоевпу? Токмоктон чыктык. Анан бияка келсе сот бүтүп калыптыр. Биз жолу бүтүрүп коюптур. Анан келсек, Астаев Сири деп коюптур тигилер. Анан тиги айтты, эмне бир кагаз көтөрүп алыпсың. Ушул мындай бу жерде азыр адвокаттарга аябай эле жем болдук да. Мындайча айтканда мындай да. Токмокто прокуратурада иштебейт. Мына азыр Баян Чүрөгө өткөндө кирдик прокурорго. Зам прокурор өзүнчө сөз берген эркекче, мына бүтүрөм, тиги начальник следственный отдел 1-2 милицияны мынакей боголар ишти алып барат. 2 ай болду алып барган жок. Ал митотпай кирсек, бизди өзү чакырып алып, мына генералга жазган да, генеральныйден барды. Уголовный иш козгогула деп. Бизге да келди, тияка келди да. Ошондо кат келдиби? Бизге келди. Козгосун деппи? Анан Чүй районунун козгобойт. Козгобойт абы. Областнойдон да келди, иш козгогула. Тигилерге ишип атса каяктан козгойт? Тигилерге иш козгосун деп кантип козгойт да бул жерде? Анан ага да келген, ага да козгобойт. Анан тиги СМБге жазсак, СМБ Кудай кылып Имамов деген начальник милицияга бериптир. Ал начальник милиция бир следовательге бериптир. Участковый келди, ушундай Кулманбет деген эмеге түштү, силердин ишиңер. Анан түшүндүк, жазып кетти. Жакында чакырды, ошол жерде чакырган жок, 2 ай болду. Анан жакында Ташиев мырза барганда барсам жолугамын деп барсам жолугуп калдым. Прокурор кетип бараттыр. Анан прокурор аксакал баягы иш дагы эле козголбойт, эчтеке жок. Кечинде саат 5-те келиңиз деди. Анан кайра начальник эмени следственный отделди дагы эмелер бар экен, следовательдер. Анан кийин мына ошол жерде сөз бердим, бүтүрүп беребиз деп. Андан бери мына почти 1 ай болуп калды го дейм. 1 ай болсо да бир 15 күн, 20 күн болуп калды. Эч кыймыл жок, эч кыймыл жок. Жок дегенде бирөөнү чакырып мына мен айттым, биздин свидетель бар, мен Момкул тех паспортту көргөн. Жаңы мамлекеттик каттуу кызмат. Ошо начальнигин көргөн. Госрегистрге биз архивке барганда мындай алдык да. Айылдан депутатский запрос кылып туруп, байке менен дагы бир ошо мурун айыл өкмөттө иштеген киши барды.
архивке мен кирбей койдум. Булар кирип кеткен. А тиги аял алып чыгып алып, баягы 3 баракты алып чыгып, саркайган 3 баракты алып чыгып көрсөтүптүр. Анан байке мен чакырганда кирип барсам, тиги айыл өкмөттүн колу жок. Действительно ошол нактасы да. А бул жерде жазалма жапжаң билинип турат эми жазалма экен да. Кийинки жазалма менен кийин мурунку илгери мындай эме компьютер жок болсо печатный тиги сельсовет печатный менен бастырган. А тиги эме деле айтты ошондо секретарь, мен муну билбейм, мен окшош экен, бирок менин колум эмес деп. Секретарь ошол кезде иштеп аткан секретарь. Мен иштеп атканда Макушев убагында эме бизде компьютер жок болчу. Биз эме машинка менен печатать этчүбүз деп. Ошондой эле мамиле эме болуп атат. Прокуратура аябай эле бизди эметип атат. 7 жылдан бери келинчегимди кыйнап бүттү, жүрөгүн оорутуп. Сиздикин да карап айтат, сиздикин да карап айтат деп. карап коет. Кошумча айтып берейин. Бияка кошумча кет. Себеби башында мен бул доверенность менен ошол кезде депутат болчумун, доверенность алып бул кишиге иштегенде. Абдраимов Алма деген 31 жыл иштеген. Өлгөнгө чейин ошо квартирада жашады. Бир үй, эки, бир башында бул жашайт, тиги башында. Анын өзү айткандай болуп калды. Алма кежеги болсо 96-жылы закон приватизация деп атпайбы? Ошо закон приватизация менен эме Чоңжар айылына маданият үйүнө мына берге 31 жыл иштеди. Даярка болгон, депутат болгон, өйдө Верховныйга чейин болгондо ошо киши тынч эле жашай берген. Ошо жерде бүттү. Анан кийин эле ошо постановленияны ошо 96-жылдан бери 2011 каза болду да, 2011 жылга чейин өзү айыл өкмөттүн иштеген Алышбаев Замир деген бар болчу. Мурда госрегистрде иштеп жүргөндө өзү келип каттап баарында проблема жок да. И кийин эле өзү сельсовет болуп иштеп калды, теге глава болуп 2 жыл иштеп калды. Анан могу токтомду чыгарып атпайбы, мына 96-жылы чыккан постановленияда жазылып турат, мына Сыдыков деген председатель комиссия приватизация боюнча өлгөн 96-дан 2011 жылга чейин жашаган ал. Кайненесичи каза болуп калды. Андан кийин могу жерде болсо архивине копия верно депти, главный архивариус буга берип атат. Биз барганда мону вообще бербей койгон, катып коюшкан. Анан кийин 2003 жылы кайра постановление 79 постановление деп туруп, анан Кокушбаев деп туруп спискке киргизип, бүт полностью оформить этип салыптыр. Кимге оформдуп? Мунун бажасын оформить этип салыптыр. Отон ким кылып атат? Айыл өкмөт? Айыл өкмөтү, Алышбаев, ответ секретарь. Анан жана хозяйственный книга бар да. Хозяйственный книгада Абдраимова деп аны бүт документтары бар. Абдраимова деп жазылып турса, аны чийиптир Конушбаев фамилиясы. Конушбаев глава семьи деп коюптур. Бажаңыздыбы? Мен айттым, сен бала кызык экенсиң. Конушбаев деп өмүр бою иштеди. 96-жылдан бери мына тиги 11-жылга чейин өзүң справка берип атасың. Хозяйственный книгага кандайча сен муну киргизип аттың? Соттун решение болсо другое дело. Баласы иштебептир, буякта пропискасы жок деп. Анан кийин бул Шешоол айтып кетпедиби? Эме депчи. Ошонун баарын тең тактап, мына прокуратура, единственный прокуратура, бул Аскаров деген прокурор жакшы иштеп берди. Эмне үчүн дегенде, Нуркулова деген старший помощник тияка иштеп койгон, ал кадыр иштебей калды. Бүт махинация жасап, фальшивый документ жасаган үчүн мына заместитель прокурор Чуйской области Маженов 18-жылы токтом менен тилерин бартын атмен кылып атат. Бул жерде подробно роводудан кайсы жерде жашады, каякта пропискасын, ошо үй тиешелүү деп бүт чыгарып бергенде. Анан кийин ушун бүттү, хорошо соттон чыгарат деп, анан жанагы адвокаттар муну кайра эле кедайт этип туруп, могу 2 постановленияны могу архивден чыккан постановление, анан могу облус прокурордун чыгарган отменасын сотко эметпей туруп эле тиги тарапка соттун решениясын утуп алат. Андан бери 7 жыл өтүп кетет. Ошондо болсоңуз бажаңыз үйдү каттатып туруп, айыл өкмөт менен бирге анан эмне кылып жүрөт? Сатып жүрөт. Кызына эле сатып жүрөт. Ал Азыр учурда эмне болуп атат? Эч мүй турат. Анан кийин бул каяктан чыкты дейсиз? Могу эмечи? Постановление, бул постановленияны архив катып койгон да. Анан мунун адвокаттары бирөө каза болуп калды, экинчисин мага кайра кайрылганда айттым, алып кетчи ушу документтериңди.
ошол документтердин арасынан могу током чыгып атпайбы? 96-жылга кайненеңизге чыккан. кайнеңиз жашырып койгон. жашырып койгон чыгып атпайбы? Анан прокурорго кирген. Ама 2003-төгү токтом эмнеде жазып койгон? Анда бажасына жазып койгонбу? Бажасына тиги жаза алма документ да бул. жаза алма постановление чыгарып Ошонун негизинде барып туруп мамлекеттик каттоо кызматтан каттатып алып атат. каттатып бүт баарын тең жасап коет. Эми аны болсо бул документтин баарын тең жоготкойчуптур да. Бирок Момункуловдун подследствием жүрөт го, азыр билбейм каякта экенин. Мурункусу ошо явно мен свидетель болгом, менин көзүмчө айткан тиги келди, мунун кайнежеси келди. Документти көрүп туруп, Умсынай деген Турция жүргөн, айылдаш бергилчи, бул бир тууганы барбы десе, бар дептир, бар. Анан айтыптыр, Момункулов свидетель болот, өзү соттолду эмне болбу, айтыптыр, эки бир тууган менен мына документти көрдүм. Тех паспортуң бар экен. Эки бир тууган менен мыйзам чегинде өзүңөр сүйлөшүп, бирөөңөргө оформить этип алгыла. Мен башым өкө эмес, мен оформить эте албайм деп. Анан кийин булар кайра эле жанагантып туруп, жасап туруп, ошол эле моментте жасап, ошо жасаган бала да качып болуп кетти. Тиги мунун кайнежеси да качып болуп кетти. Күйөө баласы жасап туруп эле кызына да эме продажа кылып коюптур. 2 жылдан бери, 3 жылдан бери кадыр жашабайт ал үй. Анан бул каяктан чыгып атат? 7 жылдан кийин могу постановление чыгып атпайбы? Эми азыркы учурда эмне болуп атат? Азыркы учурда Шешогул мунун келинчеги болуп прокурор көргөнбүз. Кайсы прокурор аты жок? Орманбеков деген бар, Талант. Талантпы, Орманбеков талантка келдик. Бул Чүй районунун прокурору. Чүй районунун прокуроруна келдик. Анан Осмоналиев деген зам прокурор бар. Зам прокурорго кирдик. Анан зам прокурорго кирдик, документтин баарын тең көрүп. Ким Осмоналиев аты жок? Мирлан. аты. Осмоналиев Мирлан мырза. Каныбеков. Каныбек Осмоналиевдин уулу. Чемпиондун уулу да. Анан айттык, жаңы жагдай менен ишти козгогула. Мына бул биринчи чыккан постановление туурабы, же кийинки чыгарган туурабы? Өкмөттө мондай постановление, могу постановление каяка жибересиңер? Мына архивден өзү архивная копия берина деп туруп, главный архивариус берип атат. Мына каякта чыгып атат. Эми мыйзам чегинде кылгыла деп. Анан кайра кыргызча вариант айттым. Эмне болду анан? Кыргызча вариант айттым, силер дедим, мына биз жанагы Абай менен дагы бүт интервью кылып, бүт айылдын баары тең турат. Нотариус менен еще не заверен деп өзү айтып атат. Анан ага айтты, хорошо, мен жасап берем деди. Мен бүт баарын тең өзү прокурор менен сөйлөшүп, анан ошондой айткам. Бул кишиге жөн эле оформить этпей койгулачы. Кыйналбай эле силер деле. Дарственный кылабы же оформление кылабы, ээси келсе биесин бер дейт. Наследница экен, мунун аялына оформление кылып кой. Эне деген чыкса эле энесинин үйүн көрүп алып жүрөгү ооруйт. Жүрөгү оорусам болот. Бүгүн келемден келдетпей койдук кой. Жүрөгү ооруйт, чыгып эле апасынын үйүн көрүп эле жүрөгү ооруйт. 5 баласы бар. Мына пенсионерка. Анан айттым, 2 бажаны кырылыштырбай, элдин баары тең келген. Съемкада баранын баары тең айтып бергенбиз. Анан прокурорго айтканбыз, ушунун баарын тең эле жөн эле мировой соглашение кылып эле тиги киши менен сүйлөшкүлө. Подлог документов баары менен сүйлөтпөйлү, бир айылдабыз. Тем более 2 бажаны Мындай тынч жол менен чечилди. Тынч жол менен чечиле оформление кылып койгулачы. Силерге дагы тойдук баарына тең. Мына могу турат документтер. Мыйзам чегине келсе кыйын болуп калат деп. Экөөнө тең айттык, прокурорго да айттык, экөөнө тең айттык. Андан результат жок болуп калды. Мына даск болуп турат, мына. Мына бүтүрөбүз, ана бүтүрүп беребиз. Бир момент айтып кетейинчи. Ошо Мирлан мырза чакырды бизди. Прокурор. Осмоналиев, помощник, зам прокурор. Мирлан Осмоналиев. Анан чакырды, кемпирим экөөбүз келдик. Анан момдон тиги эме без нотариус оформить этип алыптыр деп айтты. Тигинтимит анан тигини борекини көрүп турасың постановление. Тигилерге иш козгобойдун, тигилерге мен иш козгой элбейм дейт. Эмнеге десем, тигилер мени сотко берет. Чындыгы үчүн сени сотко береби деп айтпа. Чындыгы үчүн сени сотко береби. Буякта чын биздин тарапта турса, сени ким сотко берет? Ёлки, ана эмне закон, анда эмне жашайбыз бул? Эмне жашайбыз бул өлкөдө? Ошондо Осмоналиев Мирлан айтып. Ошентип атпайбы бизге? Анан ГКНБга да барды да, ГКНБ өздөрү чакырып алды, Мухаммед деген бала чакырып алып, бул убакыт өтүп кетти. Бул постановление каяка жөнөтөсүңөр? Бул постановление каяка жоготосуңөр? Бул биринчиси турат го десем, анан
чыгып алып кетип калды, эми мейли ой жака кайра жазаланган, кайра чакырып атпайбы тиякта чоң начальнигим келди. Анан кийин биздин колубуз байлануу дейт. Сен менин балдары ушундай деп, биздин колубуз байлануу, значит жогору жакта бирөө бар да. Буларды крышавать этип турган. Тиги эмен мындай экен да бул жердечи Эми ушул мындайда эмне таң калып аткан бир эми кайсы айыл сиздер? Шамсы Шамсы айында бир үйдү токмоктогу бир батирди ошончолук калкалаган ким унчалык анчалык кызыкчылык? обязательно бирөө бар деп ойлойм. Анткени бул жерде мен жанагы айтып кетип атам го. Бир эле адвокаттын уполномочиясы ушунча күчтүүбү депчи. Бул генеральныйга чейин барып атабыз, кайрылып атабыз. Кайра эле отписка менен теgiп атышат. 10 круг кылдык биз ошентипчи. Бир эле адвокат эмес деп айта алам бул жерден. Анткени бул жерде сиздер айтып өткөндөй коррупционный система бар экен. Бул жерден эч ким четке чыга албайт экен. Ал Кандай иштейм деп четке чыгып четке чыгып акыйкат издеп мен ишимди алып бара турган болсом, мына азыркы ушул тапта дагы адвокаттарым азыр нейтральный территорияда турат. Же мага тарта албай, же аларга тарта албай. Түшүнбөй атам мен. Аяк бул жака тарта албай атат, мага тарта албайт деген түшүндүрүп кетсеңиз. Эми Ал сиздин жактоочуңуз да, сиздин кызыкчылыкты жакташ керек. жактоочу болгондо эми мен эч кандай адвокаттардын арасында мен үчүн мындай бир ак издеп, акыйкат издеп, чын дили менен иштебейт ишимди экен. алып барып, чын дили менен иштегенин көргөн жокмун. Баары эле акчаңды алат, бир барак бетин ачат, окуп коет, болду. Мага демексиң бар, Америкага бар деген сөздөр жаратат да. Акчаңды алат, доверенность алат, болду. Адвокаттарга ким кандай жазасын берет? Мен азыр ушул жерден учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Мына улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кылычаевич ошолорго ден соолук берсин. Дагы да бир 20 жыл иштеп беришсин. Талкалайт го, тазалайт го деген үмүттөмүн. Ошолордун эле ден соолугун тилеп калдым. Мен бул жерде макул, үйсүз калайын, талаада калайын. Но бирок биздин ден соолугубузду, энемдин ден соолугун ким кайтарып берет деген суроолор жүрөктү өйкөйт да. Анда футбол тобунда эле ар бир эле тебилип атыпсыз да азыр. Мен футболный топ эмес, жарылып калган, чирип калган топ болуп калдым уже. Тепкилеп салышты ар кайсы жериме. Кысымдар канча жолу болду. Эми азыр ушул 1 жыл, 1,5 жылдын ичинде көнүп деле калдым. Бир гана Кудайдан корком. Башкасынан коркпойм деп. Иш жүзүнө ишке чыкпа деген күндөр болду. Эмнеге мындай сизге коркутуу, үркүтүү болуп атат? Эмне батирден баш тарт деп атабы же? Батирден баш тартышым керек экен да. Эми дальше мындай ичара сүйлөшөлү дегендер, переговорго чакыргандар болду. Барбадым. Мен ушул атамда болгон кишилер менен маектешип, акылдашып мени чакырып атат. Прокуратурада кечкисин чакырган башында адвокатым болуп. Мен аяка да барбайм. Иш жүзүндө жумуш убактысында гана барасың, эч кимге эч жака чыкпайсың деген агаларымды угуп чыгып барган эмесмин. Ошондой эле бул байкенин ишинде деле байкемсиз эле өздөрү эле чечип, өздөрү эле оформить этип коюшкан. Мына 7 жылдан кийин могу оригинал документтери чыкпаганда байкени деле калып кете бермек экен жертва болуп. Ошол эле адвокаттар байкем жертва болуптур, акча тыйындарын алып, ишин алып барбай. Сиздер ушу негизги эми дооматтарды, нааразычылыкты конкрет түрдө кимдерге коюп жатасыздар мисалы? Мен азыр улуу урматтуу президентиме дагы да кайрылам. Анткени мыйзам жок бизде, иштебейт эч жер. Органдар вообще иштебейт. Прокуратура экөөбүздүн токмокко айыппай эле коеюн. Милиция. Заявленияң Каттоо кайсысылы жазсаң ошол боюнча калат, каралбай. Эч бир каралбайт. Хотя потерпевший болуп, бирөөнүн сөзү алып же бирөөнү уруп койчу болсоң, тоогурдагандар отурат түрмөдө. Тоогурдагандар. Киши өлтүргөндөр жүрөт ушинтип деп айтсам жаңылбайм да. Булар кишини өлтүргөндөй эле да. Мына Абай Карабаев бар кезде бир комментарий алдык элек, ал видеону мен таппай жатам тамамын. Бир жада кызуу болуп жаткан байкеге кайрылдык эле. Байке, эмне болду? Көптөн бери көрүп жүрөбүз, ичет экенсиз десек, балам убагында мен үйүм, жайым баары болгон дейт. Мыйзам жоктугунан мен көчөдө калганмын дейт. Ушинтип үйлөрүн алып койгон экен. Ошондо сизге карата ушундай мыйзам бузуулар, үнүңүз жетпей атат. Үнүм жетпей жатат. Акипресстен чыктым, региондон кайрылдым, журналисттик иликтөө болду, видео обращениялар жазадым. Кандайдыр бир үнүм жеткен жок. Үнүм жетсе мындай маселе жаралбайт эле. Ушунча ден соолуктан айрылбайт элек. Мыйзам болсо баарыбыз татына. Мен чет жакта тең-туштарым айтып атат. Кыргызстанда мыйзам болсо, Кыргызстанда эле жыргап жата бербейт белем, иштей бербейт белем. Мыйзам жоктугунан жалаң ушундай соттордун, адвокаттардын салаакылыктын ишинен чет жакта жүрөбүз биз моякта, ачка ток болуп деген сөздөр да жаралды. Көп эле маселе болду бул жерден. Эми чет жакта тең-туштарым чалган эле эч нерсе эмес, эми адвокаттарды айтып атат алар. Адвокат жалдабай эле коюңуз. Эми эмне кылайын деп атасыздар? Эми ушул Адвокаттарда мисалы жана иш башындагы Асел Сабыркановнадан баштасам,
Эмнеге адвокатский коллегияга жазганда деле бесполезен экен азыр ал боюнча. Эмнеге алар жазасын, адвокаттарга сот жокпу? Адвокаттарга баары положенобу? Мисалы мэрге деле кайрылып кетет эле, мэриме деле. Эмне себептен 1 жыл бою ответ бере алган жок? Конкреттүү түрдө. Город Токмоктун ичинде турган домго. Бул жерде иш таза эмес экен, чийик экен любой эле адамга түшүнүктүү болуп турат да. Эмне себептен өлгөн кишини сөөгү жок эле өлдү кылып кара кагаз жасап коюп атышат? Жана пенсиясын деди, ошону тактап кеттим. Бул Азыр күндө деле пенсиясы алыныптыр. пенсиясы мына азыр Токмок шаарында полный соцзащита албынын баарын текшерип чыктык. Аты жөнү менен, менен эч жерде бүт тазалап коюптур. Кайта чыгыш керек эле. Ушунчалык грамота Республикалыкка келдиңизби? республикалыкка келип бияктан тааныстар аркылуу пробивать этсек ННН менен чыгып атат. Хотя данный момент до сих пор сейчас здесь нечисто деди. Пенсию получает деди. Өлгөн адамга пенсия алып атат. Өлгөн адамга. Бул 99-жылы өлсө, азыркы тапта 26 жыл болуп атабы? 26 жыл бою ким пенсиясын алып атат? Эч ким расследование кылган жок. Иштеген жок. Прокуратура вообще мени жана антип эле жастырып койду. Мындайча айтканда коркутуп жастырып койду десем да жаңылбайм да. Анан дальше дополнительно өстөрү жазып койду. Менин атыман, менин колумдай окшош туруп. Бул жерде явно коррупция. Явно коррупция. Мен аны экспертизага киргизем. Ал боюнча дагы сөзсүз түрдө суроо болот. Эме деп жана сиз берип койбодуңузбу суроо ННН депчи? Биз эми атын айтпай эле койду. Бир карындаш бар эле, эгерде эми атайын келдик да Токмоктон да жок. Анан бир жерге келип, ошондон сурадык. Анан мен кагаз жазып бергем. ННН таап бергилечи. Прекращение пенсиянын прекращениясы. В связи с чем? Основание прекращения пенсии. Өлгөн кишинин прекращать этет. Ооба. Центр жанагы республика центр выплаты пенсии пособий деп аяка барбай туруп эле ошо райондордон компьютерин пробивать этип бергилечи дегенде ННН чыкпады. Ал киши айтты, бияк таза эмес экен, муну жакшылап мен айта албайм. Жакшылап эле эмеден карап көргүлө, сомдон текшерип көрүп, анан направление дала. НННде жок. Же болбосо бизге тиякта компьютерин чыкмакта. Прекращено в таком году в связи со смертью деп чыкмакта, туурабы? Ооба. Токмоктон карадык, жок, мына үчөөбүз барганбыз. Паспортный столдо. Эмне үчүн бул адвокаттарга же абдан нааразы болуп аткан себеби? Мунун баары тең адвокаттар кылыш керек болот. Кийинкиси деле кылыш керек болчу да. Свидетельствосын табыш керек болчу. Өлгөн тууралуу, каяктан өлдү, эмне кылды, могу бартер тууралуунун баары тең архивден чыгарыш керек, история домун чыгарыш керек, госрегистрге барып, эмненин негизинен, на основании каких документов ушунун баары тең эмненин негизинен основания решение чыгарып атып, факта смерти деп чыгарып атасыңар, далил менен дегенде ошонун баары тең чыгарыш керек эле. Анан могу бул кишинин кадыр кажерге көмүлгөнү, көмүлсө деле эми кыргыз болгон, мусулман болгондон кийин тиги жаназасын окуйт, андай деги көргөнбүз да. Жаназасын окуйт, свидетель болот, сотко деле катышып жүргөнбүз, айтат, баланча кошуналар көрдү эле, каякта көмдү эле деген бар да, эмне себептен экспертиза чыгат. Анан мага бир вопрос болгон да, мени тияктан айтпай коюшту. Ошо шизофрения деп чыгып атат. Республиканский больницадан деле консультация алабыз. Аны адвокат жасаш керек болчу. Ошол убакта кандайча тиги оформление кылат, өзү чоң орондо жатса, неменяемый болсо, анан кандай ар бир бирөөнү ешип келип эле кол кой десе кол кое береби? Вот интересно болуп атат да. Там же өткөндө НННди толуктап кетсеңиз. Я. ННН боюнча да ННН боюнча ошондой кагазды берип койду. Анан ошо менен текшерттиңер. Биз ошол бойдон биз текшерткен жокпуз. Токмокту карадык. Аяк таза. Аяк таза. Эми республиканский калды да. Ошого келип анан Бүттү, ошол бойдон турабыз. тааныштар аркылуу Ошол бияктан алып атабыз. ННН менен чыгып атат, что пенсия алып атат. Бул азыр данный момент. билдиңер, бирок Токмокто таза. Эми бул боюнча тоже сураштырып келсем, соцзащитадан да биздин кудагыбыздар бар эле. Бул кантип копия кылып, кандай кылып жок кылып тазалап койгон кишини. Тирүү өлүппү, эч ким билбесе, эч кандай факты кагаз жүзүндө жок болсо, кантип тазалап кое алат десем, ал айтып атат, эми шизофрения, оорукчан экинчи группа болсо, неменяемый болсо, чоң оргондо бер жагы эле бир 20 миңдин тегерегинде пенсия алат экен. Эми 26 жыл бою ким алып атканын таң алыстуу болуп атат деди ал деле.
Бирок биз тазалап койгонун кантип тазалап койгонун таң калыштуу болуп атат дейт. Бирок Андай айтып болушу бересиз мүмкүн мырза. эмес дейт. Жана тааныштар аркылуу алдырдык, текшерттик деп атпайсызбы? Ошондо так нак айтылды. Азыр күнгө чейин Энени менен бизде бар. Аны менен көтөрүп текшерип чыксак, азыркы күнгө чейин пенсиясы алынып аткан болуп чыгат. Анткени ал жерден бизде тааныш кишилерибиз мындай жөнөкөй кишилер эмес эле. Азыр деле көтөрүп чыксак алынып аткан болуп чыгат пенсиясы. 99-жылы өлгөн адамдыкы азыр күнгө чейин пенсия алынат. алынат. Эми сизге да келсек, ушу ишиңиз боюнча кайрылып кетсеңиздер, ушу менен баягы кайрылуу кылып жыйынтыктасак, Кыдыршаевдин айтканын уктум, ушу крышаларын алып коем деген. Эми Кыдыршаевге айткым келет, ушу мыйзам силер ушулар иштеп атат. Садыр Нуркожаев деле иштеп атат, жакшы эле Кыдыршаев деле иштеп атат. Ылдый жагы эле эме кылып атат да аябай. Баягы ылдый жагы бокочонун чоңунан коркпой, кичинекейинен корк деген бир кыргызстан макалы бар го, ошо ылдый жагы эле кылып атат мунун баарынчы. Тигилер жакшы эле эме кылайын дейт, эми экөө эки жакка эме кыла албайт да, баягы көзөмөлдөй албайт. Ушул иштерине ийгилик берейин, ушул иштерин жакшылык иштеп, ушу дагы бир Нурлан мырза айткандай 20 жыл дагы иштеп берсе, Кыргызстаныбызды тазалап берсе, мен ойлойт элем, ар бир районный центрге жанагындай бир прокуратурадан, генераль прокуратурадан бир эмесин, СНБдан бир эмесин жиберип туруп, анан депутаттардын бир эменин жиберип туруп, ушу ар бир айылды кыдыртып, чакыртып келип көйгөйлүү маселени чечтиртип, көп андай эмелер. Мен бир объект сатып алгам, айыл өкмөткө уруу кирди, документтин баары жоголду, айыл өкмөт аны сатып ийди кайра бөлөк бирөөгө. Архивге бардык, байке экөөбүз, жок, андай түшкөн эмес деп койду, бербей атат бизге мына. Ушундай да момент болуп атат да. Эми бул жумушум бүтсө анда эле чукуп баштайм дечи. биринчи маал үйдү бүтүрүп Ошо үйгө чуркап атам азыр. Эми келинчегим просто жүрөгү ооруйт, мен жалко. Эми 42 жыл жашадык. Мына мен дагы буларга экөөнө кошулам да. Себеби мындай болуп атат да. Сиз Таштамек байке, эми баягы тияк түшүнүк болду. Сиздин да кайрылууңуз барбы? мен да кайрылган. Ошо айыбыңызды айтып кетсеңиз анда. Мен кайрылган себеби ушулардыкындай эле. 10 жылдан бери Бурана айыл өкмөтүнөн балам экөөбүзгө жер берген. Участок 15 сотуктан. Аны берди, унчуккан жоксу, 10 жылда эметке берди. Кийин эле карап калсам эле, ошол эле Бурана айыл өкмөтүнүн тиги агроному алып туруп башка бирөөгө оформить этип таптыр. Эки участоктун. Мен өмүр бою мен ошол жакта туугандарым 90% туугандарым жашайт да. Карасам мен балам мына 80-жылкы уже 45ке келип калды. Жок дейт. Анан мен айттым, кой эми балам, тияка алып коюптур, постановление бүт оформить этип коюптур. Анан кийин кайрылдым мен, прокуратурага кайрылдым, тиягын кайрылдым. Анан прокуратура иш козгогон. Иш козгогондон анан өзүнүн эле мына булардыкы эле улардын кебетеси мен эле келдим. Уже 3-жыл болду. Мына Каныбек айттым, Каныбек иш козголгон. На протяжении 2 лет уже 3-жыл болуп кетти. Анан чыгарбайсыңарбы муну артың? Мына бүт прокуратура кылмыш иши козголду эле. Бүт кылам. Анан кийин эртең кылабыз деп мына эң көйгөйлүү маселе ошо прокуратура болуп атат. Каныбекке деле айткам, айланайын. Мен Мирланга. Тиги Каныбек өчкө. Айланайын, могулардын баардыгы ген прокуратурадан турат, областтан турат, иш козголгон. Уже 5 айыл өкмөтү тиги 5 тергөөчү болду, 6-сы болду. 6-сы болгондо айттым, айланайын, акыркы жолу бул экөөбүз келгенде деле айттым, мына начальник следственного отдела Жайлабаев Бакай дейт. Мына тергөөчү, капитан экен. Айланайын, эмне мылжыясың дедим. Муну көрүнчү айттым, эмне мылжыясың? Анан мунукун бүтсүн, анан кылабыз дейт. Анан начальник следственной службы Нурсултан деген бар экен. Нурсултан, сени мурункун дагы алдап кеткен. Бүт документ экспертизадан да өткөзүп койгом. Постановление турабы? Мына башка бирөөгө оформить этип салдыңар. Өлүп калган кишиге шылтаганды көнүп машкансыңар. Уже 3-жыл кетти де. Мына турат, мен калп айтпайм. Мына бүт прокуратуранын кагазы турат. Булардыкына эле болуп калды. Сизде баягы чыгарып бергенде токтомдор бар да. Бар, бүт эле бар. Экспертизадан өткөн даяр. Аягында мурунку начальник следственный служба постановлениең жөнүндө копия дейт. Айланайын. Экспертизаны мен сенин көзүнчө айтайынчы, кататайсы жазып бердим. Прошу назначить экспертизу по Черковецке деп. Анан колуна бердим. Эмне турасың? Мына көрдүңбү? Эмне жүрөсүң? Эртең прокурорго айтсаң, бүтүрөм. Мына ошон үчүн мен урматтуу. Бул Чүй району. Чүй прокуратурасы. Чүй прокуратурасы. Бул жерден урматтуу мына өйдө жактагы чоңдорго, президентке, Ташиевке кайрылат элем.
биздин райондо госрегистр, айыл өкмөтү мына момундай көйгөйлөр болуп атат. Үнүбүз тияка жетпей атат. Отписканын үстүнөн отписка кылат, такыр иштебейт. Карасаң эле бири менен покрывает, бири менен монтип кылат. Аягында биз эмне болдук? Аягында болсок булар арызчы деп элге кээде тескери айтып атат. Бирок закон бар да. Закон иштебейт. Мыйзам жанагы обращение граждан жарандардын кайрылуу деген закону бар да. Татынакай закон менен иштеп койсо мондо проблема болбойт эле да. Бирөөнүн үйүн алса, бирөөнүн квартираны алса, меникин болсо бирөөгө оформить этип койсо эмне мушташам эми. Кандай болот бул? Закон турат баардыгы, бирок иштебей атат да. Ошого чүйдө булгуп калган. Коррупция деген система абдан күчтүү болуп кетти. Эми ошол жерден айла жок, айтыш керек болуп атат. Бул кишинин Айтыңыздар эми айтып бересиздер. ушу кишинин мына бул менен аралашып, үчөөбүз бир эле упряжкага түшүп калгандай болуп көйгөйлүү маселебиз менен кайрылып аткан мына журналистке кайрылдык, тияка кылдык. Анча мынча мен мындай түшүнгөнүмдү айтып берип атам. Эми бул баланын чын эле Нурландын эми моторуна чейин тряпканы тыгып коюптур. Бул эмне деген чындык? Эмне мотор? Машинанын Машинанын моторуна чейин. моторуна фактыларым бар. Алдыңкы дөңгөлөгүн болтторун бошотуп салыптыр. Бирден экиден эле резьба калыптыр. Катуу айдап баратканда аварияга чалдыкмаган экенмин. Аппаратуранын воздушный воздух кире турган жагына футболка тыгып салыптыр. Тумчугуп аппаратурамды эрип жакын арада ремонттон чыгардым. Дөңгөлөктөр Болгон аракет кылыптыр. Андан кийин үчүнчүсү факты арткы эки дөңгөлөгүмдү бошотуп салыптыр. Эми төртүнчү факт айтайын, мунун энеси заявление жазды. Мен көрдүм заявлениясын. Үйгө да киши кирмек болуп, түнкү саат 1:30-2:00 эшикте чип ключту ачып, үйдүн ичине ключ менен ууру кирмек болуп, ууру деле эмес, эми бул жерде түшүнүктүү эле, азыр ушул маселе боюнча келишкен алар. Энем менен балам үйдө болчу, коркуп, ичинен ачкыч сайылып турган, ачкыч менен бекилген. Ошон үчүн ача албай коюптур. Ал боюнча да арыз түшкөн. Ал арыз түшкөнү менен ГКМБга да жазганбыз. ГКМБ биз роводдо следовательдерди өзүбүз контролдойбуз. Конкретно иш алып барабыз деген, ал боюнча да иш болгон жок. Түн ичинде ким кирген, эмнеге аракет кылган, может киши өлтүрмөк беле, каяктан билебиз? Азыр ушундай ситуацияда ошондой чоң угрозалар көп эле болду. Бир мындайча айтканда бир боевик болуп атат да, мындайча айтканда. Ошол боюнча үнүбүз жетсе экен дейбиз президентибизге. Улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, өтө чоң өтүнүч менен суранат элем. Барбаган жерим калган жок деп. Бул боюнча Эльвира Сурабалдиева эжекебиз дагы конкретно айткан экен. Кыргызстан народ мошенников. Дал келет ушул сөз. Абдан дал келет. Госрегистрди айтпай эле коеюн, госрегистр менен ушул иш жүзүндө алып бардык эле азыр бирин-бири сатып атат. Бул кылган, тигил кылган деп. Ошондо деле эч ким мыйзам иштебей атат. Камабай атат, кармабай атат. Бири-бирин Ооба, бири-бирин сатып башташты уже. Камабай атышат. Эч ким чара көрбөй атышат. Баягы эле мына мисалы начальнигин алып койду. Дайындалат. Мына могу жерде төртөөбүз отурабыз. Сиз начальник сизди алып койсо, сиз уже бияк даярдап койгонсуңар. Бул даяр. Бул турат. Сизди покрывать этип кетет. Биякты дайындап коет. Биякты покрывать этип кетет эгер бияк камалса. Ушундай болуп эле мафия да, мындайча айтканда. Кыргызстан народ мошенников деп Эльвира Сурабалдиева эжекебиз конкретно айткан экен да. Бул өтө дал келет да. Бул иш менен жүрүп аралашып, мен өткөндө прокурорго айттым. Хорошо, Шейшоголго болсо доверенность бар. Мен өзүм үй болом болот. Бул иим болот. Мен кантип, мен ушундай тагдырым ушундай го, мен момундай карапайым кишиге жардам берейин деп. Ана орусча айтканда сапожник без сапог деген Ишибиз ак экенин, документтерибиз өзүм ушундай болуп атам да. Сапожник без сапог деп мына уже 3-чү жыл болуп кетти мына. Бүт документтер турат. Хоть любой юристиң алып кел, мен көргөзүп берем. Анан кийин жакын арада бирөө звонок этти. Мен деле көңүл бурбайм да. Аксакал чал дейт да. Эми картайганда муну жөн эле койбойсуң дейт. Анан айла жок сөктүм мен. Ошондо да мен сохранить этип алат. Мага чалып атпайбы? Картайганда токтотпойсуңбу деп атпайбы мага дагы? Бул киши биздин ишибизди ак экенин көрүп, документтерибиз мына шишенбай экенин, меникин бүт баарын дал көрүп, прям ак экенин көрүп туруп чыркырап биз менен чогуу жүрөт да. Биздин агабыз болот мына кантип анан бүт баары апапак болуп турса, тигилер капкара кылып жасап койсо анан любой эле адам отура албаса керек. Любой эле адам отура албаса керек. Учурда Чындык жок болсо, мыйзам жок болсо,
Абай Карабаев кырсыктап калса, алардын тимине канаты мындай болуп калыптыр. Көтөрүлүп калыптыр. бар билгениң кыл деп калыштыр кайра. Кайра элечи. Себеби деген ал биз ага мындай бизге кылып берди, действительно. Ошого бабага рахмат. Айтканы кылып берди, бирок аягына чыга албай өзү жанагындай кырсыктап калган үчүн. Эми биз биз кайрылсак эле уже адам мындай өзгөрүлүп турат турбайбы? Значит, Абай Карабаев силер менен жүргөн журналистиңер камалды деп бизди уже бияка 5-чи сорт кылып койду да, мындайча айтканда. Булардын Не гарантия завтра, эртең мына бүгүн бүт күтүп атат. Мен кээ бирде мен айттым, бүгүн чыгабыз. Эфирге чыгып беребиз. Болгон айтабыз. Эми Кудайдын астында тиги Ташиев айткандай крышасы болобу, эмнеси болобу. Мына акыйкат истеген үчүн эле бизди кийинки келечекке, кийинки мына Кыргызстанда мыйзамдуулук болсо деген эле. Же болбосо биз энди өчөшүп же мындай эмеспиз. Башкасы бизге ошол эле керек болот. Участка боюнча эми айта келсек, бул жерден прессадан чыкканда, тияк бактан чыкканда көп журналисттер көп байкайт экен, мени таанып калыштыр. Бир-эки жерден жолугуп калып суроо берди эле. Байке, сиз коррупция боюнча эмне дейсиз? Токмок шаарында мэриңиз боюнча эмне дейсиз деди эле. Мен айтып кеттим ал жерден деле. Бирок ал интернеттен көргөн жокмун. Ушу Токмок шаарында үстүндө Садовый деген айыл бар. Мен 25 жылдан бери учетум ошол жерде, эжекемдин үйүндө. Ошол жерден канча арыз жазганмын, канча жолу жазып киргизгенмин. Жанагындай кыргызча чай чамегинен бери алып бергенмин десем жаңылбайм. Мага хотя бир эмес 2 жолу очерет дейиптир. Колдон колго сатылып кетти. Коррупцияны кичинекей эле 1-2 түтүн айылдан табасыңар деп комментарий бердим эле да. Ошонун негизинде эми азыр иш башталып, мына ал боюнча документтерин дагы тапшырып койдум. Ал боюнча да доказа чыкпасам, бул иш жүзүндө жанагындай Абай Карабаев менен расследование болуп аткан моментте бүтүрүп беребиз дейт экен дагы, жанагынтип ал кармалып калды, тигинтип калды. Бүттү, кайра эле баягылар эч нерсе кылбай эле жатышат. Же участка жок, же эч жерде. Ушул тапта мен эч жерде жерим жок, эч жерде үйүм жок деп болгон документтерин топтоп бергенмин. Түшүнүктүү. Ал участка бербесе, үйүңдү тигинтип алып коюп атса, мен бул коррупция бүгүнкү күндө токтобосо, мен азыр 4 балам бар. 4 баламдын бирөө 1 сотук жерге ээ болбойт. Мен ошого көзүм жетип турат да. Ошон үчүн биз дагы чыркырап мындай алдыга чыгып атканыбыз. 4 балабыз турат, семьябыз турат, угрозаларга карабай. Арга жок да. Өлтүрүп кетсин деген сөз менен чыгып жүрөм мен азыр. Түшүнүктүү. Биздин көбөйлүү маселелер башка дагы жарандарда көп да. Канча өзү жактагы чоңдорубуздун баардыгы ачык айткыла коррупция жардам бергиле деп. Анан эми кээ бирлер коркот да, действительно чыга албайт. Болгону ачык болуш керек. Кийинки келечек Кыргызстандыкы, жаштардыкы. Биз айтпаганда ким айтат? Бизге көрүп, билип, жок дегенде мындай мыйзамдуулук орнотуп алсак, кийин келечекте баарыбыз тең бул дүйнөнү өтөбүз. Талаша турган эчтеке жок. Бирок мыйзамдык, акыйкаттык болсо эле жакшы да. Мен күйгөн себебим, мен жана сиз дагы бир суроо бербедиңизби? Азыр мына прокуратура, милиция иштебейт, мен ачык эле айтайын, такыр иштебейт. Ушундай билбейм, мындай тергөөчүнүн бир дагы грамм мен көргөн жокмун да. Мыкты тергөөчүлөр көрөлө, особенно чүй такыр иштебейт, город иштейт, а чүй иштебейт. Жөн эле форма кийип жүрүшөт да, мындайча айтканда. Анан сот чечет. Эми мындайда айтканда адвокаттардын баары тең эле аферист болуп алганбы, жана мошенник болуп алганбы? Мына наглядный пример болуп турат. Мына көрүп атасыңар го. Сотко апарат экен да. Сен өзүм эле барам, доверенность мен өзүм барам, акчасын алат дагы, анам деп коет. Сотко барганда тиешелүү өзүнүн жүрөгү менен мунун укугун коргойм деп коет. Бул айткандай бири менен сүйлөшүп коет, спектакль ойноп коет экен, эчке чыгып ха бирдеме десе сотто крайне кылып коюп атат. Спектаклдин далай көрбөдүкпү? Сотко апарат, орусча айтканда при наличии документов, сот тергөөчү эмес. Сот ошону карап туруп эле, болду, тууралап фальшивыйдын баардыгын тууралап, эми фальшивыйды айтпайм, баардыгын тууралап туруп, мыйзамга тууралап коюп койсо бүттү. Анан эчке чыгат экен, айланайын, сот менен сүйлөшүп ал, сот чечти деп. Милицияң деле айтат, сот чечти деп коет. Прокуратураң могу сот чечкен турбайбы. Бирок аны иштеш керек да. Жаңы жак по вновь открытым обстоятельства деген бар да. Анын баардыгын карап, ошо мыйзамдын ар бир пунктусуна бүт баарын тең мыйзамга такап. Ошон үчүн неграмотныйлар көп болуп атпайбы? Ошон үчүн биз карапайым кишилер бу жака кор болуп калып атабыз да. Адвокат менен соттор ушунча күчтүү болот экен, сиздин үй-бүлөңүздү сурабайт экен, кошуна колоңдорду сурабайт экен.
кааласа односторонний эле полный уруп коет экен, болду. ошо болуп атат. Эчтеке кыла албай эле чылкырап кала берет экен. Көп эле элди көрдүм да. Мен чылкырап калбайм дедим да до конца келатам. Анан энанаң барбы да, эне деп кетти ага. Акча салганчы. Эм банктыбы? Эн баркты сурай берет экен баары. Эм банкты билесиз, ошого акча которуп коебуз. Билесиз, башка башка жок. эчтеке сөз жок. Анда кайрылуулуңуздар болсо айтып кетсеңиздер. Акыйкатты тиге калып атабыз. Эми прокуратурада атага чыккан Мерлан биздин Баатырдын баласы экен. Биз сиз ушул бирге чейин эле дагы айтканбыз бул тууралуу. Өзүң штангист экенсиң, атаңды сыйлайбыз. Мен да жаш кезде санга менен заниматься эткем. Сен таза бол, дүйнөң таза болсун, жакшылап иштеп бер деп сураганбыз. Үй район прокуратурасына кайрылат элем. Ошо адилеттүү ишти адилеттүү чечип берсе мен Кудайдан деле сурап атам муну. Просто келишем берип алды. Анан тиги Мирлан мырзага кайрылат элем. Сенин эне атаң болсо, атаңдын багымын жаманка эме кылбай, булгабай, ишиңди адилеттүү алып бар деп. Прокурор мырзага деле эненин баласы, атаңдын баласы. Ошо ак ишти ага алып барса, ак иштесе, мисалы үчүн өлкө үчүн ак иштеп берсе, ошондой эме алышкан алар деле. Иштеп беребиз деп, ошону ак иштеп берсе, акты актай кылып, караны кара кылып, жанагындай мен тигилер сотко берет, бул сотко. Мисалы үчүн мен карапайым киши, мен түшүнүп турам, что тиги биз акпыз. Тияк кара, ошондо деле болбойду тиги. Жок, тияк мени сотко берет деген Мирлан мырзанын сөзү туура эмес болуп калды ошол жерденчи. Келинчем экөөбүз барганда жүрөгү ооруп чыкты аяктан. Аябай ооруп чыкты. Мен айтат элем, эртеңки күнү ошо келинчем айттым ошол жерде, келинчем өтүп кетсем да калам мен. 42 жашадым мен. Карлыгым эмне болот? Кемпир жок турабы? Темселип көрүнгөн жерде каласың. Ошон үчүн айтат элем, прокурор мырзага ушу адилеттүү түрдө чечип бергиле. Камчы кылып чай ичкенде айтат элем. Көзөмөлдөп бергиле. Президентке айтты, көзөмөлдөгүлө. Генеральный прокуратура ошол генеральный прокуратуранын кызматкерлери айтат эле, ошо адилеттүү түрдө иштегиле. Ишке мен деле 62-ге чыктым, мен жаш эмесмин. Иште жакшы алып баргыла. Генерал прокурордун өзүнө кайрылат элем. Колунда иштеп аткан кишилерди ошо 7 жылдан бери канча прокурор келди, ошонун баары эле документти көрүлө. Срок годности, срок годности эмес, бул жазалма документ. Бул жазалма документ деп айтып атам. Бул жазалма документ. Биякта аныгы бар десем, ошону теңшербейт, эч ким теңшербейт да. Кези келип ошо бизди иттен чыгарып коет, жанагы эме Европада бир падрадай болуп бизди как будто эмеге чакырып алып, анан кайра бизди иттен чыгарып коет да. Ошентип бул жазалма документ эме срок годности өткөн. Каякта срок годности өткөн? Бул жазалма документ деп какшап атам. 2003 компьютер жок болчу, машинка менен печатать. Просто мен келинчем жалгоо. Канча деген дары кетип, канча деген дары менен дарыланып атат. Денесинин баары дары менен ууланып бүттү. Ошо сизге да Кайрат мырза ушун адилеттүү түрдө ушу эмени алып барып берип, элге чыгарып, даңазалап ушуну көрсөтүп койсоңуз, элдин көз жашын төктүрбөй, элдин көйгөйүн, карапайым элдин көйгөйүн чечпешке ушундай абдан неме кылам, суранам да. Анан ошо угуп аткан элдерге деле ошо ойлонсо, чоңдорго жанагы өзгөчө жанагы айыл өкмөттө иштеген тигуларга ошо 90 жылдан берки мафияны бир базып жоготуп туруп, тазалап туруп, ошонун баарын тазалап туруп, көйгөйүн тамырдан бери жоготуп койсо, андан кийинкилер анан может жакшы иштеп калар. Суранарында ушу генеральный прокуратурадан, СМБден ошо ар бир айыл өкмөттү кыдыртып туруп, ошо көйгөйлүү маселени чечтирип, ушундай эме кылып койсо, ошо заматта баары бир эмеге келип калат эле. Анан эмне тиги деп, тигилер айыл өкмөттө иштегендер эмне өздөрүнүн туугандары, тигулар бар, жерди алат, алат, муну алат. Бизге окшогон баягы уйчуман, койчумандар деле кала берет сыртта, эчтеке жок, эчтеке жок. Түшүндүк байке. Даже эчтеке укпайбыз биз. Таштанбек байке, кайрылууңуздан. Урматтуу биздин президент урматтуу Ташиев мырза. Ушу тегерек столдо биз да кайрылып кетет элек. Өзгөчө Чүй районуна, прокуратурасына, РОВДсына, госрегистрде особый мындай эме менен карап бизди деп мыйзамдуулук сөйдүү жактан сиздер абдан берип атасыз. Биз абдан колдойбуз. Бирок бул жерде коррупциялык система болуп, көйгөйлүү маселелердин баары өтө көп болуп атат. Ошо мыйзамдын
өзүңүздүн интервьюңузду кайрылуңуздун баарын угуп атабыз. Анан кийин бул айыл өкмөттөн баштасаңыз ушунун баары тең. Айыл өкмөтүнөн жанагындай карапайым элдер ортодо эле жер маселеси болуп атат, квартира маселеси болуп атат. Ушунун баарын тең эле бири бирине шылтап коюп, мыйзамдуулук болбой атат. Мыйзамдуулук болсо так иштесе, өзгөчө прокуратура биринен футболить этет, экинчисине, үчүнчүсүнө. Ошо менен мына 7 жылга чейин барып атат. Анан кийин бул Токмокто адвокаттарды бир чара колдонбосоңор болбойт. Эмнесин дегенде бири бири менен байланышкан дагы сотко шылтап коюп эле анан кийин карапайым кишилерден акчасын алып коюп эле өздөрү билгендерин баарын тең кылып атат. Мыйзам бузулуп атат. Илгери Союз убагында милицияда иштегендер эч качан тиги адвокат салчу эмес. Акыйкаттык болбойбу? Мына көрүп турабыз. Биз жардам бербесек, бизге окшогон кишилер эфирге чыгып айтып, кийинки муундарга, кийинки бизге окшогон кыйналып жаткан адамдарга, карапайым кишилерге ошентип чыгып туруп, туура жолго нукка салсак, абдан эле жакшы болот эле. Конечно, баарыбыз тең чогуу иштеп коррупцияга каршы дегенден кийин биз ошон үчүн чыгып атабыз. Бирок дагы бир суранып кеткиле. Бизде момунтип чыккандан кийин мына бүгүндөн баштап уже эртең башкача көз караш, башкача ар кандай метод менен даже тиги машинага чейин трапка тыгып аткандан кийин безопасность биз деле семьябыз бар, биздин деле балдарыбыз бар. Биз деле коркунучта турабыз. Эки бөтөлкө арак алып берип коюп коет да тияка эфирге чыгып тур деп. Бир келесоосу келип же наркоманы келип ар кандай кол салып коюшу мүмкүн. Буну эфирде ушунчалык мына Молдокебиз отурат, ушунчалык 62-де деп көзүнө жаш агып аткан себеби 5 баланын энеси, ошол жерде неберелери бар. Эшикке чыгып эле караса эле апасынын үйүн көрсө кандай акыбалда болот? Ошон үчүн кичине мындай уят сыйытты билбей эле бүт эле чөнтөгүн ойноп калыптыр баары тең эле. Чөнтөктү эскертип эле калыптыр. Сизден сурамабыз, акыйкатты орнотуп бергилечи. Чүй районунун Биз элге чыгарып беребиз, акыйкатты орнотуш өзүнүн тиешелүү кызматтары бар, сот бар, прокуратура, УКМК, тиешелүү милиция бар. Биз болгон журналисттер коомдукка чыгарып беребиз. Сиз, Нурлан мырза? Мен деле ошо дагы деле кайрылуу жасап кетейин ушурдан пайдаланып. Улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, генералыбыз Камчыбек Кыдышаевичке күч кубат, ден соолук берсин. Азыр правда бул иш жүзүндө көрүп эле атабыз. Именно ушундай коррупционный иштер менен кармашып атат. Чын-чынына келгенде биз ойлойбуз, жетишпей атат. Жетишер. Биздин кайрылуубузду угар деген мааниде келип отурабыз ушул жерге. Ушу биздин маселебизде эмне дейбиз? Закон болсо, мыйзам болсо бизге деле эч кандай ырчырдын кереги эмес эле. Мыйзам жоктугунан ушул убакытка чейин келип кайрылуу жасап отурабыз. Буга чейин көптөгөн кайрылууларды жасаганмын. Кандайдыр бири жетпей жатат. Же мага окшогон адамдар көп болуп атабы? Ушу жетип бир чара көрсө деп ойлойм адвокаттарга, сотторго, Токмок шаарынын негизи эле органдарына десем жаңылбайт элем. Урматтуу коноктор, көйгөйлөрүңүздү уктук. Баардыктуу келип бериңиздерге рахмат. Анан биз да кайрылып келе делек. Экинчи тарапмын дегендер ушу маек чыккандан кийин жок, биздин өзүбүздүн чындыгыбыз бар, андай эмес, бул иш боюнча мындай деп айта турган экинчи тарап болсо, биз ачыкпыз, келиңиздер. Биз ачыкпыз. Силерди чалдырганга, силерди ушул маек куруп бергенге биз даярбыз. Экинчи тараптагы болсо биз күтөбүз. Ушу менен силерге рахмат. Ийгилик каалайбыз. Эми ушул көйгөйлөр чечилип кетсе деп эле тилектешпизбиз. Мындай жер көйгөйлөрү, батир талаштары азыр аябай көп болуп жатат. Биз да колубуздан келишинче жардам берип атабыз. Чечилип кетсин деген гана тилекти айтып кетмекчибиз. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө урматтуу көрүүчүлөр, саламаттаңыздар.